24 февраль. Кудай жүрөктү ачат. Алардын арасында Тиатира шаарынан келген, кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял айтылып жаткан сөздөрдү угуп отурган. Ал Кудайды урматтаган аял эле. Паулдун айткан сөздөрүн түшүнүшү үчүн Теңир анын жүрөгүн ачты. Элчилердин иштери 16-бөлүм 14-аят. Паул кайсы жерде гана жакшы кабар таратпасын, кээ бир адамдар ишенип калса, башкалары ишенген эмес. Күнөөлөрүнүн жана кылмыштарынын айынан өлүк болгон адамдардын кээ бирлери ишенсе, башкалары ишенбегенинин себебин кандай түшүнсөк болот? Кээ бир адамдардын ишенбегенинин себеби мындай: алар жакшы кабарды четке кагышкан. Себеби алар жакшы кабарды акылсыздык деп эсептейт, түшүнө албайт. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 14-аят. Күнөөкөр акыл Кудайга каршы кастык кылат. Себеби ал Кудайдын мыйзамына баш ийбейт, баш ие да албайт. Римдиктер 8-бөлүм 7-аят. Жакшы кабарды уккан жана четке каккан адамдар жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкерленбеши үчүн жарыкка келбейт. Жакан 3-бөлүм 20-аят. Алар жүрөктөрүнүн катууланганынын айынан түркөй болуп, акылы караңгыланган бойдон кала берет. Эфестиктер 4-бөлүм 18-аят. Алар өз түркөйлүгү үчүн айыптуу, себеби аларда чындыкты таанып билүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок алар чындыкты адилетсиздик менен басып турушат. Римдиктер 1-бөлүм 18-аят. Бирок алардын баары ушундай жүрөгү катууланган, баш ийгиси келбеген, кылмыштарынын айынан өлүк абалда болсо, эмне үчүн алардын кээ бирлери ишенип калат? Элчилердин иштери китеби буга эң кеминде 3 жооп берет. Биринчиден, алар ишенип калышы үчүн тандалган. Павыл Писидия дуанынын Антиохия шаарында жакшы кабар таратканда, бутпарастар аны кубаныч менен кабыл алышкан жана төл көмүргө ээ болууга тандалгандардын бардыгы Исага ишенип калышкан. Элчилердин иштери 13-бөлүм 48-аят. Алардын кээ бирлеринин ишенип калганынын дагы бир себеби Кудай аларга тоо кылуу жөндөмүн бергендигинде. Иерусалимдеги ыйыктар жүйүттөр эле эмес, бутпарастар да жакшы кабарга ишенип жатканын угушканда, Кудай бутпарастарды да тоо кылдырып, төл көмүргө ээ кылып жаткан турбайбы дешкен. Элчилердин иштери 11-бөлүм 18-аят. Бирок адам эмне үчүн ишенип калганынын Элчилердин иштери китебиндеги эң так жообу мындай: Кудай адамдын жүрөгүн ачат. Лидия буга эң жакшы мисал боло алат. Ал эмне үчүн ишенип калган? Элчилердин иштери китеби буга Павылдын айткан сөздөрүн түшүнүшү үчүн Теңир анын жүрөгүн ачты деп жооп берет. 16-бөлүм 14-аят. Эгерде сиз Исага ишенсеңиз, анда сиз ушулардын баарын башыңыздан өткөргөнсүз. Кудай сизди ишенсин деп тандап алган, сизге тоо кылуу жөндөмүн берген жана Теңир сиздин жүрөгүңүздү ачкан. Мындан кийинки жашооңузду сизди ишенүүчү кылган ушул кереметке таң калып, ыраазычылыкка толуп ашкан жүрөккө ээ болуп жашашыңыз керек.